Бүгін болып өткен окуялар, жаңалықтар жана күн жыйынтыгы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов, саламатсыздарбы? Республикалык штаб өзгөчө абал киргизүүнүн кажети жок деген чечимин чыгарды. Бирок ошол эле убакта мамлекеттик кызматкерлердин арасында вирус жуктургандар көп болгондуктан аралыктан иштөө сунушталды. Андан сырткары шаар башчылары менен жергиликтүү бийликке коомдук жайларда, базарларда, соода борборлорунда санитардык талаптарга көзөмөлдүү жана элге түшүндүрүү иштерин күчөтүү тапшырмасы берилди деп белгиледи Мадамин Каратаев. Президенттин аппаратынын 8 кызматкеринде коронавирус инфекциясы тастыкталды. Кыргыз Республикасынын делегация курамында коронавирус жуктуруп алгандар аныкталгандыгына байланыштуу президенттин аппаратынын бардык кызматкерлери илдетке карата анализ тапшырышты. Анализдердин жыйынтыгы боюнча президенттин аппаратынын 8 кызматкеринде байланышта болгон адамдарда коронавирус инфекциясы бар экени тастыкталды. Белгилей кетсек, бул илдеттин мүнөзүн жана биринчи анализдеги күмөндүү учурларды эске алуу менен бардык кызматкерлер кайрадан анализ тапшырышат. Ага жараша жыйынтыктар өзгөрүшү толук мүмкүн. Санитардык эпидемиологиялык иш-чаралардын алгоритмине ылайык илдет белгилери жоготуп жаткандыгын эске алуу менен алардын баары үйдө обочолонууда болуп дарыланышат. Аппараттын көпчүлүк кызматкерлери алыстатылган тартипте иштөөсүн улантышууда. Президент Сооронбай Жээнбековдун Бишкекке келгенден кийин коронавируска тапшырган анализи таза чыкты. 24-июнда Москвадан келери менен президент Сооронбай Жээнбеков жана делегация мүчөлөрү коронавируска карата кайрадан тест тапшырышты. Мамлекет башчысынын тапшырган анализинин жыйынтыгы таза чыкты. Жээнбеков өз алдынча обочолонууда болууну улантат жана ишин алыстатылган тартипте жүргүзөт. Ошону менен бирге президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков менен күзөт кызматынын кызматкеринен коронавирус инфекциясы тастыкталды. Аларда илдет белгилери жоготуп жаткандыктан бүгүндөн тарта үйдө обочолонуу шартында дарыланышат. Делегациянын калган мүчөлөрү менен коштоп барган адамдардын илдетке карата кайрадан тапшырган анализдери таза чыкты. Алардын өз алдынча обочолонуу шартында болуусу уланууда. Президенти Москвага коштоп баргандардын экөөнүн коронавирус аныкталган үчүн Сооронбай Жээнбеков парадка катышпай калган. Россиянын президентинин пресс катчысы Дмитрий Песков Кыргыз Республикасынын президентинин бул кылганы мактоого татый туура чечим кабыл алган деп ыраазычылыгын билдирди. Бишкекте калктын аялуу катмары көп жардам алуу үчүн кимге кайрылышы керек? Байланыш номерлер. Бишкек шаардык мэриясы көп балалуу жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөргө жана улгайган жарандарга колдоо көрсөтүүнү улантууда. Маалыматка ылайык, коронавирустан улам кыйын абалда болгон жарандарга муниципалитет, бизнес жана кайрымдуулук фонддору биргелешип жардам көрсөтүшүүдө. 26-июнга карата Бишкек шаарынын 4 районунан 131.486 үй бүлөгө колдоо көрсөтүлдү. Гуманитардык жардам жеткири улантылууда деп айтылат билдирүүдө. Гуманитардык жардам керек болсо төмөнкү номерлерге кайрылуу керек. Арыздар күнү-түнү кабыл алынат. Бишкекке Санкт-Петербургдан 554 жаран алынып келинди. Бишкекке Санкт-Петербургдан 554 жаран, анын ичинде 2 жашка чейинки 41 кичинекей бала алынып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Алар Аэрофлот авиакомпаниясынын учагы менен учуп келишкен. Келген жарандардын баары тиешелүү тартипте обсервацияга жаткырылат. Netflix көкбөрү тууралуу тарткан тасмасын эл сынына койду. Netflix компаниясы Home Game даректүү көрсөтүүсүнүн биринчи сезону башталды. Биринчи сезондо кыргыздардан улуттук оюну көкбөрү тууралуу тартылган тасма көрсөтүлүүдө. Тасма 31 мүнөткө созулуп, анда Кыргызстан жана көкбөрү оюну тууралуу баяндалат. Аталган тасманы Netflix компаниясынын сайтынан көрүүгө болот жана тасманы көрүү үчүн каттоодон өтүү керек. Бүгүн Россияда коронавирус жуктургандардын саны эң аз көрсөткүч болду. Бул абал мындан кийин дагы уланат деп үмүт кылабыз, деди Россиянын вице-премьери Татьяна Голикова. Ошол эле учурда Россиянын президенти Владимир Путин эпидемия азайып кайтып баратат, ошондуктан волонтерлордун жумушу дагы жеңилдеп баратат деп кабарлады РИА Новости.
Россия-Қазақстан чегарасы качан ачылат? Россия-Қазақстан чегарасы качан ачылат деген суроого РИА Новости интервьюсунда Казакстандын элчиси Эрмек Кошербаев жооп берди. Анын айтымында Россия жана Казакстан чегарасынын ачылышы эң биринчи орунда эпидемиологиялык абалды эске алуу менен жүргүзүлөт. Ошондой эле чегараны ачуу Казакстан Республикасынын түзүлгөн комиссиясынын жана Россия Федерациясынын мамлекеттик комиссиясынын чечими менен улантылат. Чегараны ачуу иш-чарасы эки мамлекеттик санитар кызматынын келишими менен болот. Азыркы учурда Казакстан 20-июндан эл аралык авиакаттамдарды жандандырууну баштады. Ошондой эле этаптар боюнча эпидемиологиялык абал оңолушуна жараша чегараны ачуу маселеси дагы чечиле баштайт деп белгиледи. Премьер-министр Куатбек Боронов өзгөчө абал режими эпидемиологиялык абал өтө начарлап кеткен учурда киргизилет. Өкмөт бул кырдаалга жеткирбеш үчүн болгон аракетин жумшап жатат. Бирок ошол эле учурда жарандар дагы социалдык жоопкерчиликти сезе билиши керек. Өзгөчө абалды киргизүү же башка бир карантиндерди күчөтүү маселелери бул крайний биздин шаг. Отугузуп алганга мүмкүнчүлүк жок. Анда зарплата, пенсия, соцпособияларды төлөп берүүгө маселе чыгып калат. Бирок эл өзгөчө абалдагы да жашаш керек. Абсолютно ошондой. Бирок экономиканы иштетпей кое албайбыз бүгүнкү күндө. Айтылган ЧП маселеси акыркы шаг болуш керек бизде. Манас эл аралык аэропорту өзгөлтүксүз ички каттамдарды кантип тейлейт. 2020-жылдын 8-июнунда Кыргызстанда Бишкек-Ош-Бишкек багыты боюнча ички каттамдар башталган. Өлкөнүн Манас жана Ош башкы аэропорттору жүргүнчүлөрдү күнүнө 2 жолу тейлешет. Аэробекеттердин кире беришинде бардык жүргүнчүлөрдүн температурасы ченелет, документтери жана авиабилеттери бар экендиги текшерилет. Адамдарды бирден өткөзүшөт. Аэропорттун аэробекеттик комплекстеринде санитайзерлер жана маалыматтык табличкалар илинген. Аралыктын сакталышы үчүн белгилер бар. Аэропорт кызматкерлери медициналык колкап жана беткап кийип жүрүшөт. Орнунун белгилери табылган жүргүнчүлөр үчүн атайын изолятор каралган. Кире беришинде атайын туннелдер коюлган. Аэробекетке жүргүнчүлөр гана киргизилет. Күнүгө бир нече жолу чыйнап тазалоо иштери жүргүзүлүп, жүргүнчүлөр менен байланышта болгон бардык негизги жерлер дезинфекцияланат. Эскерте кетсек, Манас эл аралык аэропорттору Кыргызстанга өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал тартиби киргизилгенден кийин өзгөлтүксүз каттамдар толугу менен жабылган. Болгону чартердик жана жүк ташуучу каттамдар гана аткарылып келген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына негизделген жаңы COVID-19 коронавирустук инфекциясы тууралуу фактыларды жана мифтерди талдап көрөлү. Сарымсак жаңы коронавирусту жуктуруп алуудан коргой алабы? Сарымсак микробторго каршы касиеттерге ээ, ден соолукка пайдалуу азык болуп эсептелет. Ошентсе да учурдагы илдеттин жайылышында сарымсакты жаңы коронавирус илдетин жуктуруп алуунун алдын алуучу натыйжалуу каражат катары пайдаланууну тастыктаган эч кандай маалыматтар жок. Бүгүн Россия транспорт министрлиги эл аралык авиакаттамдардын мөөнөттөрүн жарыялады. Пандемия учурунда токтотулган эл аралык авиакаттамдар ушул жылдын июль айынын калыбына келтирилет. Бул мөөнөт боюнча бүгүн Россиянын транспорт министрлиги билдирди. Ведомство башчысы Евгений Дитрехтин айтуусунда Россия чет өлкөлөргө авиакаттамдарын Россиянын ичинде авиакаттамдар жөнгө салынып, абалдын толук коопсуздугу түзүлгөндө башталат. Мен бул авиакаттамдардын ачылуусу июлда болуш мүмкүн деп үмүт кылган элем. Ошол үмүтүм али дагы бар. Өлкө ичиндеги каттамдардын коопсуз экени толук тастыкталса, эл аралык авиакаттамдарды дагы жандантабыз деп билдирди ал. Айта кетсек, кече Коммерсанттын кабары боюнча Росавиация эл аралык авиакаттамдарды жандандырууну сунуштаган эле. Биз майда кабыл алганбыз. 18-майдан баштап кабыл алганбыз. Буну электронный список кылып, 2 же 1 июндан баштап жазып баштадык. Анан Өзүбүз бул консулдук бөлүмдө. Нарактагылар өздөрүнчө кылган. Бул биздин список, то что биз берен документ кабыл алып атабыз. Азыр мына 5200 адамды кабыл алдык мына июндун башынан баштап, азыркы күнгө чейин. Ошону электронный бумажка кеңиз. Мындай кылалы. Анын ичинде Азыр бир айда канча рейс бар? Жумасына 2 рейс бар. Bir cumada 2 reyse. Kança adam uçuş görüyorsun bir ayda? 4 kança adam uçuş görüyorsun? 400'den uçuda, 300'den uçuda. Ne, sredney 400-350 olsan kaç yıl? Aytsam ben şu cevap vereyim. Bratан, ну, семейный хант. Nege, vay çok da odasın da yok da. Vay bu elektronlu variant bizde özünüz bir yaktan spisak tüzü başladı. Oşun gün yok.
Майдыкы мындай электрондук түзүлгөн эмес. Майдыкы биз прямой өткөзүп берип атканбыз. Июньдөн баштап прямой өткөзбөйлү, өзүбүзгө дагы отчет Картасын алган киши менен учураштырып коюңуздарчы, мен кыйналып кеттим. Азыр какой-то бир мындай варианттар барбы? Короче, интернетте эксиден билет сатылат экен дегендер бар. Сен ыкыйган эле балакесиң, антип түзүк салбайлы го, бул органдар бар, боюнда бар. Жок, хорошо. Жок, мен өзүм эмес, мен да өзүм учпайм мен, кетпейм мен. Мен да бирөөгө келдим. Сен жазда Июнда жазгандарыңыз Жок, ошол мен түшүнбөй атам азыр, эч ким билбей атат. Мен кимден сурайын ошо, эмне деп жазам, эмне керек? Мындай кылып аты ким? Могу жазып берсин, эмне керек? Айрат. Муну толтурасыңар азыр. Эмне деп толтурам? Түшүнүктүү эле турат. Мен Кыргызстанга уча турган чартерлик рейске кошуп коюңар сурадым. Себеби ооруйм, себеби боюмда бар, себеби мындай. Все болду. Кол коесуңар, дата коесуңар. Эчтеке керек эмес. Паспорт керек. Ооруган болсо ооруган, боюнда болсо боюнда болгон. Эмнеден кыйналып атса, эмнеге муктаж болуп атса, эмне себептен кетиш керек болду, ошо себебин жазат болду. Но байкен мага айтты. Заявка берип койчу бро. Байкен мен сен ушинтер иштейсиң. Мит России деп жазат. Семенилер отдельно толтура беребиз. Толтура берсең, бир деле Бизнес класска кимменен сүйлөшүш керек? Азыр билет бар 27-28 бизнес класска. кандай десиз? 27-28 бизнес класска билет алыш керек срочно. Заявление жазууга Келер тажадын таныттым жок ошойда. Стаплерыңызды берип туруңузчу. Какой-то освободите, пожалуйста. Чартердик рейс боюнча. Пройдите. Вот, да. Куда доставщики сдавать? Эмне ооругандарда кандай беришет эми? Медер экен коюп койсун. Саламатсызбы? Ой, байкен. Жооп берсең, сурап атам. Келиңизчи бул жерге. Сурап берип атабыз. Ата рейс боюнча бул жакка. Именно бизнес класста белгилеңиз, ошо каралат. Аз бизнес класска да уже место болуп калды. Баасы 75-74 күн ушундай болот. Саламатсызбы? Бул жерге келиңизчи. Канчанчы доллар кетип атат? Азыр 29-у, 30-у. 25-inde эмне мен кетпедим анда? Может текшерүү документ тиркеген эмессиз. Мен документимди биз третий раз алып келдим. Мен бербейм бул документти, мен өзүм алып кирип бермейм, эч кимге бербейм. Колуңузга берем кайда. Мен 3-жыл жаздым. Скрининг даже вот анализдерин полностью алып келип берген. Дагы эмне керек? 25-индеби? Текшерүү документтерди салдыңыз беле ошону? 24-түндө дагы заявление жазгандар кетелек, бирок Мындан башка дагы алып келгем. Ичинде чоң 2 барак бар. Жоқ, шақырады келді, бүгін шақырды Сиз 20 жаздық әлі бүгін шақырды, ошоға келдім, қайға барамыз депчи. Жоқ, бізді ошо өчүртмей шақырады Канча келді. неделе болуп сиз жазганда? Мен 28 Справканы тиркедиңиз беле ошондо? мындан башка справка алып келип берген. Мындан башка буну жаңы алдым, дагы бар. Дагы керек деген дагы алдым. Жаңылыш керек жок. 30-майда алыптырсыз. Андан мурункусун бар мен. Тиркесеңиз анда каралыш керек. Может текшерүү документтери жок, может номери жок. Кээбилер айтып атат. Мен сүрөтүн көрсөтөйүнбү? 3 заявлениемден сүрөтүн тартып Всё, арыздан. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.